Жылдызбек Жаналиев ишкерликти 1 жыл мурун баштаган. Алгач тажрыйба топтоп, технологиясын үйрөнүп келген. Таластан биринчилерден болуп ачылганбыз. Бизден ишкана ушундай тамдын сыртына фасад чыгарабыз. Бул болсо фасаддын өңдөрү 100дөн ашык өңү бар. Адан тышкары формасы бөлөкчөлөрү бар да. Мисалы муну карасаңыздар, бул рваный, бул болсо лазер. Бул болсо фундаментке кетчү соколубуз да. Адам будан тышкары дагы бөлөк түстөгү, бөлөк формадагы калыптарыбыз бар. Кардарыбызга кандай буйрутма берсе, ошого жараша куюп бере беребиз. Жүрүңүздөр, бүгүн биз менен кошо жумушту көрүңүздөр. Азыркы учурда силерге азыр раствордун жасалышын процессин көрсөтөбүз. Биринчиден бир чака суу куябыз. Андан кийин клейибиз бар. Будан кошобуз. Клейден кийин бул азыр соколго кылып атабыз. Темно-коричневый цветке. Мунун өзүнүн краскалары болуп, кара менен күрөңдү кошобуз. Андан кийин 4 чака кум. Азыркы учурда байкелерибиз биринчи слоюн куюп атат. Бул кардарыбыздын буйрутмасы ушу асты сары, подрашивка күрөң буйрутма бергенде азыр ошону куюп жатабыз. Бул куйгандан кийин ушинтип чабабыз. Жээктердин баары тутулсун депчи. Азыркы учурда бул 1 саат турду. 1 саат тургандан кийин үстү битке катыйт. Катыгандан кийин экинчи слоюн куюп баштайбыз. Экинчи слой күрөң түстө болуп атат. Темирбир чазыр. Экинчи слойда мынтип чабылат. Калп тегиз коюлсын деп. Адан кийин ушундай 3,5 листик калыңдыкта листтерибиз бар. Ошолорго петля үчүн коюлат раствордун ичине. Бул крепление ушуга бекитет да. Ушуга бекитилет. Абдан бекем болот, раствордун ичине кирет. Биз могу кечөгүнү куюлган калыптарыбыз. Бул калыптарга 120 градуста бышат. Анан 8 саат туруш керек. 8 сааттан кийин ушундай дайым болот. Бул калыптарыбыз резинкадан болот. Атайын заказ кылып чет мамлекеттен алдыртканбыз. Бул болсо фундаментибизге кетет, сокол болот. Сапаты болсо ушу стенанкындай эле эконко бирдей болот. Түзүлүшү бөлөк болот. Буну фундаментке колдонушат. Ушу кардарыбыз ушундай өңдө күрөң өңүндө заказ берген. Ошонун буйрутмасы менен буйруса дайым болду. Биз турган жер, бул жерде баш аягы 50 квадрат болот. Күнүнө ошо 50 квадрат чыгарабыз. Фундамент жана стена кошулуп 50 квадратта. Жөнөтүп атканда ушундай кылып тизип, анан ортолоруна коробка кылып сынбаш үчүн жеткизебиз. Клинкер фасадын даярдоочу ишканада 5 жумушчу орду түзүлгөн. Күнүнө 1,5 миңден өйдө айлык акчасы чыгып атат.
Беде 5 бала иштеп атабыз. Айлык акыбызды убагында алабыз. Семьябызды ушул жумуш менен камсыз кылып атабыз. Ата мекендик өндүрүштөн чыгарылган курулуш материалына суроо талап жогору. Курулуш материалдарын өндүрүүдө жергиликтүү ишканалардын ролу чоң. Бул аймакта жумуш орундары түзүлүп, экономикалык өнүгүүгө зор салмын кошууда. Гүлзада Бакаева, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.